Салам жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфирибиз өзгөчө болот. Себеби коногубуз өзгөчө өнөргө ээ, ошондой эле Кыргыздын патриот жигиттеринин бири мынакей агабыз дагы келип калды. Саламатсызбы? Хош келиңиз, кандай келип алдыңыз? Келдик, биз айтууңуз боюнча келип калдык. Айтылган местага. Келгенде эле сиздин машинаңыздын өзгөчөлүгүн көрдүк. Бул жакта баягы Кыргыздын баягы ичиндеги рухун көтөрө турган сүрөттөр экен. Өзүбүздүн мекенде жашап аткандан кийин кичине мындай улуттук эмени унутуп койгон болбойт да. Мисалы мен ушу съемка андай мындай жакшы жакка келатканда постоянно кызыл калпагымды кийип келем. А так көчөдөн башка калпакты эле кийем. Мисалы машинанын ичинде деле калпагым 2-3 калпак да менде. Андан кийин машина баягы дин независимдикти кооздолгон машина. Анан муну негизинде алгым келген жок. Көп эле адам айтышты. Баягы эме болуп атпайбы, жана андай эле Яндекс такси тияк-бияк эле өзүнүн эмесин илип алышат го. Ооба. Андан кийин меники андан экесе өйдөгө дейм да. Бул негизи өзүңүздүн баягы патриоттуулугуңуздун бир көрсөткүчү десек тура болобу? Эми түшүнгөн адамга аябай эле жакшы мындай эме кылышат. Эмеден жолдон токтоп калганда мындай сезимди ойготот экен. Аябай сиздин машинаңыз эмне үчүн биз ушинтпейбиз? Ушинтелик эле ойлойбуз, анан кайта эле унутуп коебуз депчи. Бишкекте меники эле окшойт дейм да, мындай желеги менен ичи дагы баягы бул мактанышка эме кылбасын ичине. Бардыгы, Жалаң эле. Жалаң. Биякта да калпак, биякта да калпак. Алтын мырза, анда сөзүбүздү ичкериден уланталы, жүрүңүз. Мейлиңиз анда. Өзүңүздүн өнөрүңүз жөнүндө сүйлөшсөк. Качантан баштап ушул өнөргө аралаша баштадыңыз, кызыга баштадыңыз? 8 класстан негизи план боюнча 10ду бүтөм деген план болгон эмес. Ошол убакта 70 Таскаев келип калган да биздин айылгачы. Анан мына гипноз кылып атса кошо эле чыгып, ошо менен гипноз кылып эле колду ушундай эме кылып жазачу эле го. Анан ошондо же ал кишиге мен жактымбы, билбейм, ушул кетесиңби деди, кетем дедим. Жумгалды. Жумгалга ошол кезекте мен анда мындай көп мен таанычу эмесмин, ошо мен сахнага чыгып ойнодум. Мен өзүм уктаганымды деле билбейм. Мен уктатып коюп ушу бийлетип андай мындай талантымды ошо уктап атканда сынаган го менчи. Анан кийин эле айыл кичинекей да, кетесиң Бишкекке деди. Андай сүйүнүчтүү уга албай аткан жаным, кетем эле деп эле кеттим. Анда бизге көрсөтүп бериңиз, өнөрүңүздү. Эми баягы сиз өзүңүз да хижап жан көчөгүнү чалып эме кылганда жок дешке болбоду. Себептен сыйлаганда жакшы болот да. Анан эми полностью көп эмени ойной албасам да ушу ийгенди алып келдим. Анан эми ассистент готовый билебиз. Ооба. Мен жанымдагы өзү доска. Негизи бул доска мога чейин эле жонулат. Анан баягы железаны ичине коюп анан ушу өйкө атып, анан маягына чыгып кеткен да. Анан тойдо случай болгон, баягы мондай кылып эме кылып атканда ийгенде тийбайке өзү жалтанып кетти да. А мен өзүм чочуп кеттим. Эмне болуп кетти десе, бенен тешип чыгып кеткен экен да. Ошо жок, тийбайкеге. Байкеге. Муну сизге жардамдашып аткан адам кармайт. Ошон. Анан кийин ошонун биянан чыгып кеткенде өзүм эме болуп калгам, анан ошо железаны коюп койгом. Анан албай кештирсиң? Жок, албай кештик болгон жок. Кичине кызыл болуп калгам. Өзүмдү өзүм ошол кезде өлө күчтүү экенмин деп сезип койдум. А сиздин баягы мойнуңузгачы кирген учур болгон эмеспи? Эми сиздин ассистентиңиз келсе. Келиңиз анда. Жакшы өтүп кетеби? Келем. Ойлойт көп эле бияка эме коюп алды деп. Болбосо эчтеке койбойм деле. Сезим кандай экен? Кетип калып атасың го сен. Сиз да келбейсизби алкасын, сиз да туруп алыңыз. Мен эмне кылайын? Түктөсүз. Өтүппү? Ооба. Жана жыгаштыра алмасаң.
киши кошулса да кандай эме болот. Бисмилла деп баштап коелубу. Бекем, Бекем мындай стойкада болгула. Мынакей бул болсо 16. Ушуну көп эле айтышат. Алтынбайке тамагыңызга эме коё аласыз, анан чача-пача деп элечи. Кыйын экенсиң мендей болуп жаза. Мынакей. Таманда эч нерсе жок. Мына арматурада ийгени эч кандай. Буга канча дейбиз? Ушинтип ийип койдук. Кыйналган жоксуз? Жок. Бүгүн ийгенди эле жасап койдум да. Жутканды жасасаң ошол эле жаман болмок экенсиң. Шашлычный шпага болот го. Ошону жутам да. Аны ала келебиз. Аны жасаганда көп адам кусуй жейт. Өзүм да кичине мындай аябай эметип келбесем, аябай кыйын да, монтоп жутуш. Сиз ошолор жасап аткандачы мындай коркпойсузбу? Жок, негизи мындай эл алдына чыгып эме болгондо элдин деми башкача болот да. Бияка мындай эл жок, мындай эме келгенде конечно мындай башкача. Биздин сүрүбүз жок болот. Жок, мындай сезим башкача болуп, мындай кол чабуу жок мүмкүн окуйсуң. Каарманыбыз өнөрүн көрсөтүп жатканда ыңгайсыз болуп калган учурларын айтып берди. Мен чыгып анда атайда элге тааныла элеккез, мен да окумуш тааныла элеккезим болчу. Анан ошо эмеден үстүмө машина өткөзүп, анда балам калп айтпайын кичинекей болчу. Анан ошо машинени өткөзгөндө ичине 3 кызды салганбыз да. Анан мен аны мындай жасаганда жөн эле жасап аткам. Анан элдин деми менен жасаганда 3 кыз дагы салмагы кошулат да. Анан баягы телевизиянын ичине келип жасап атканда эч ким билбейт эле аны. Бул машина эмнеге токтогон, бул машинени ким эмне кылат, эч ким билген эмес да. Анын үстүндө 2 зал болуп калды да. Анан бул залдан жасаганда мен баягы машина буксовать этип үстүмө чыга албай калды да. Дөңгөлөгүч. Аны эптеп чыгып айда өткөндө баягы доска кайта мени чапты да. Ошондо мен эс учумду жоготуп, билбейм кандай эмне кылганымды билбейм, ушуп анан кайта тиги залдан баягы эмемди өзүмдүн эмемди үйлөп кирилген. Ошондо өпкө кайта ачылып кетти. Ушул мындайча айтканда ажалым жок экен да. Ошол эле кетип калмак окшойм да. Если менден слабый болгон адам болсо кетип калмак да. Мен да мындай өзүм эме болсун, күчтүү. Эме болгон, эми бул менен деле ийип атканда случай болгон Токмокто. Ошол болгон случай эсимен кетпейт, себеп дегенде ушундай эл сонун кабыл алат экен. Неожиданный случай болгон да. Себеп дегенде баягы тойдун ээси ойноп чыгып эметсем айтып калды, алтым тети баланы кичине мындай сескентип койбойсуңбу депчи. Анан баягы костюм кийип эметип турса билбейсиң да кандай адам экенин, же мындай таанып алсам аябай деле анан макул деп тийиш менен эме кылып анан оказал мени сынайын дептир. Мен аны сынайм десем, ал мени тойдун ээси мени сынаган экен да. Кандай болду экен депчи. Анан тиги бала ойноп атканда алып чыктым жакшынакай эле. Алып чыгып анан эл алдына алып чыгып, досканы коюп ойлодум, бул мен эме алып. Анан баягы мындай оюнда жалтанткан эме болот да, мындай тап кылыпчы. Элге ошо жака өтөт да, элбил адам маңдайына чыгып жалтантып атсаң, башкача реакция иштеп кетет го. Жаман оюмда ошондой кылайын дегем да тигиничи. Мен ошонто элек деле тиги мени какты го. Көрсө өзү бойго чыккан бала экен. Мен аны түшүнбөй калдым да. Ушундай эме болуп калды, баягы эл алдында пуф чыгылдым. Эл ушундай кабыл алды. Элге негизи жакшы иш кылсаң көп кабыл албай, жаман эме деп укмуштан оо деп. Сүрөткө видеого тартып. Өзгөчө кол чабуу болду го. Акаса тиги бала өзү бойго чыккан бала экен да. Анан өзү деле чабайын деген ниети жок болчу да. Анан баягы иштеп кетет экен колучу. Ошо менен сабак болуп калды өзүмө, экинчи мындай алыстан эме кылам да. Дагы чай ийбесе кетет. Иш. Ооруп калдым, анан минтип калдым дегенге мен өзүмдү өзүм андай кылбайм, себеп дегенде самоуношение кылам да өзүмдүчү. Самоуношение кылып, мисалы мушташсам, самоуношение менен тиги адам өлүп калышы мүмкүн да, себепте
ушундай эме болот да. Боль не чувствую да, боль. Самоуношение кылып алсам, болду чувствовать этпейм. Орда деле ошондой кабыл албайм мен. Өзүм эмемин өзүм ушундай кылам деп эме кылсам кабыл албайм да. Себеп дегенде өзүм эмеме өзүм мындай эме жазайм да, самоуношение жазайм. Телама өзүмө жазам да. Андан кийин ойлонуп калам, ушуну мен жазадымбы депчи. Поиск кеткенден кийин да ушул жерде. Мен дагы бир суроо берип калайынчы. Жанагы айттыңыз го, бир агайды эришип келдим шарга депчи. Анан ал гипноз жасайт деп. Сизде ошондой өнөр барбы? Ооба, эми аны аябай эле эски болуп калды го дейм. Гипнозго Кашпировскийде эле чыкканда бир кезекте дуу болбоду эле. Азыр гипнозго көп эле адам ишенбейт. А так мындай бирок кыла аласыз. Уктатып, чечин десең чечинет, кийин десең кийинет. Ушундай эме кылсаң болот да. Азыр жасап көрсөтө аласыз? Жок, азыр. Бирок ага дагы даярданыш керек болуш керек, э? Адамды өзүнө эле мындай адамды взгляд далине кетет да. Мисалы куудул чыкса мындай жылуу сезим менен кабыл аласың го. Мындай сонун ушул сүйлөсө күлөм, эметсе деп мындай эме бизде белет эткен чыга электе эле тиги адам уже сескене баштайт да. Сиздер ошону дагы колдонуп экенсиңер. Взгляд мындай акшыйбачы деген сыяктуу взгляд болуп тиктесең эле мындай болуп кетет. Бул кандай күч ошол? Адамдын ички эмесинен да. Мисалы мен сизге айталам, точно уктайсыз да сиз. Себептен мен сиз менен сүйлөшүп атып эле мен сиздин ички эмеңизди уже сезип атам да. Точно уктайсыз да. Алтын мырза өнөрү аркылуу министрдин кызынын махабаты жана башка тасмаларда роль жараткан. Келечекте өзү дагы кино тартсам деген ою бар экенин айтты. Көп эле кинодо ойносоң, бандитти ойноп калам, андай ойноп калам. Бирок единственный көп 6-7 фильмде ойнодум окшойм. Анан эң эле ушундай удовольствие алган кином, ошол киного илингениме өзүмө сыймыктанам, Курман Жаннатка да илингенимечи. Болбосо кичинекей эле эпизод да мындай эле. Кандай роль эле эпизоддо аткардыңыз? Анда жанагы эме келатканда оозумон от алдынан эме болуп чыга калам да. От үйлөп аткан жерин көрдүңүз беле, жана башын алат го. Ошо кишинин башын алып атка мине элек кезде астынан эме болуп, оозумон от үйлөп мындай чыга калам да, бет башыма мындай эмелер коюлган, таксак коюлуп, кичинекей болсо дагы ушул киного мен катышып, ушул Садык байке менен сүйлөшкөнүмө ушул күнгө чейин мындай эме болом да, сыймыктанам. Андан башка кайсы кинолор болду? Жакында эле Гаишниктин киносун кичине эпизодун ойнодум эле. Анан көп эле эме да мындай келип эле деп эле эмне болду сизге десем, Сыймык Жапыкеевке окшош экенсиң го деп. Болбосо Сыймык Жапыкеевке жок ал мага окшош деп коем. Ошондой токтоп калды чета. Сиз Сыймык Жапыкеевке окшош болгонуңуз үчүн тартылбай калдыңызбы? Жок, тиякта кичине финансы эме болуп калды окшойт. Анан ошо токтоп калды. Жакында кайта баштайбыз деп атат. Анан жакында дагы фильм эме болуп атат, эми ал фильмде мисалы жанымда болуп мындай эмеңиз менен сонун болуп атпайсызбы? Ыйман жолунда ал мен эмеде кинодо мен да ошондой болуп ойнойм да. Эми тойдо ойноп эме кылган бул күнүмдүк эле да. Жылдан жылга жаңы эме чыгып келет, жаңы чыгат, анан изденип жаңылатып чыгып, анан эл алдына чыгып ойносоң, анан жана айтып кеткендей эле мындай ушул тойдон тапкан акчам менен көп иш жасап коем да менчи. Негизин айтканда бул эми убактылуу да. Убактылуу, анан кино жагына өтүп, ошо жана айткандай өзүмдүн кыялыма жетип алсам, ошону ишин айтсам, андан кийин дейт элем да.